Келечектер кош бойлуу болгон кезде аталар биз кандай сүйүнөбүз? Мына Кудай буйруса балалуу болобуз деп. Анан 3 ай болот, 4 ай болот, 5 ай болот. Улам күндө бир ойгонгон сайын, же апаларыбызды аталарды көргөн сайын, ушул уулум аман-эсен төрөлсө экен, же кызым аман-эсен төрөлсө экен деп көңүлдөн бейил өткөрүп болот. Анан кийин мына деп төрө түйүнө барганда бүттү. Бак аталардын чачы бир агарып барып кайра карайышы мүмкүн да. Ушундай кыйналат, коркот. Анан кийин төрөлүп алып, төрөлгөндө энди жөн жүрбөйбүз да. Бул жактын аба ырайына көңгүчөктү бир ичибиз катат, кайра суюлуп кетет, ал болот, бул болот. Ага да бак ата түнү менен кошо апабыз экөө биригип алып, бизди азап тозок менен чоңойтушкан. Анан чоңоюп алгандан кийин анан ата энени кагып силкигенге кандай акыбыз бар деген маселе туулат. Биз өзүбүздүн балдарга акылдуу боло берели. Ата энеге акылдуулуктун кереги жок экен биздин. Жөн эле бала ойдон калганыбыз жакшы экен. Алым болобузбу, бийликтин бийлигине жетебизби, мансап масаны кандай гана тармакта болбойлу, ата эненин жанында бала ойдон калышыбыз керек экен. Бүттү, Кудайдын бергени. Мына ислам дини Ханафи мазхабында ушуга адеп акылакка өтө көңүл бурган. Ошон үчүн Осмон халифаты дагы 7,5 кылым доор сүрүшүн себеби дагы сопулук, эшен калпалык деп коет го илгерки терминде. Азыр эми суфи деп, тасаввуф деп башка терминмен айтылгандыктан аябай эле бир башкача бир топ келатат, бир жамаат деп эле элестетип алышпайбы? Жок, андай эмес. Таквалыктын жолу, кыскача эле түшүндүрөлүчү. Таквалыктын жолу. Тарикат деген ушул таквалыктын жолу. Шариатта эмнени айткан болсо ошону так аткарганга, эмнеден тыюу салса ошодон так тыйылганга эле үйрөткөн эле жол. Өзүнчө бир жол идея иштеп чыкпайт. Мисалы, дайыма дарат менен жүрүү бул фарз эмес, важип эмес. Болгон эмне? Мустахаб же сүннөт. Анан сиз устатыңызга сөз берип тапшырма аласыз. Дайыма дарат алып жүргөнгө убада бересиңби дейт. Болду, убада берем, мен дайыма дарат менен жүрөм дейсиз. Түндөсү тахажжуд намазын окуш бизге фарзбы, важиппи? Жок, фарз дагы эмес, важип дагы эмес. Жанагындай бир таквалыкка жетиш үчүн устазыңыздан тапшырма аласыз. Мен ушул туура дайыма тахажжуд окуп жүргөнгө аракет кылам деп. Аны сөз бергенде демек туруш сизге милдет болуп калат. Мына бул мечитке баарыбызга келиш фарз эмес да. Кайсы мечит болсо, кимибиз кайсы мечитте турсак, ошол жерге барып окусак боло берет негизи. Бирок Эшмат, Ташмат же Балтабай деген Тешабай же Кайныбек деген Жайныбек деген бир досуңуз бар, же тууганыңыз бар. Мен Кудай буйруса эртең жума күнү Учкун мечитиндеги Жусуп Баласагын аттуу мечитке барам деп сөз бердиңиз, ал дагы сөз берди. Экөөңүздөрдүн келишиңиздер эмне болуп калат? Важип, милдет болуп калат. Себеби сиз убада бердиңиз. Максат ушул. Таквалыктын жолуна устатты кармап алып, этейин кармап алып, таквалыкка бир калыптанып алайын, ошол жолго түшүп алайын деген эле сөз. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга тахта шажара деп атпайбы? Дарактын астында сахабалар эмне берген? Убада беришкен. Биз сенин жолуңан тайбайбыз, кайтпайбыз, эмне десең ошону аткарабыз деп сөз беришкен. Мына ошол эле сөз. Мына ошондуктан таквалык адеп менен башталат. Адепти ордуна коюп алган болсо, таквалыктын башаты бул адеп. Ошентип секин башталат. Имам Али радияллаху эмне деген? Таквалык деген эмне десе, Алла разы болгон жерде болуу, Алла нааразы болгон жерден качуу. Мына ушул таквалык деген. Ана жанагындай атайын кээ бирлер чыгып атпайбы? Жамандап деги бул шыпыргысын жес кемпирдей эле элестетип атты. Чакага отурат да шыпыргысын шыпырып алып эле учуп жүргөн сыяктуу бир элестерди айтып эле. Жок, андай болбойт, мүмкүн эмес.